КТРКнын жетекчилигине аттанган талапкерлер, милиция кызматкерлери сактап калган өспүрүм тууралуу социалдык тармакта талкууга алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Коомдук биринчи каналдын жетекчилигине 22 талапкер арыздарын тапшырып, КТРКнын байкоочу кеңеши алардын 19-ун сынактан өткөрүп, ал эми 3 талапкердин документтери туура эмес болгондуктан четтетилгенин билдирген. Коомдук биринчи каналдын директорун тандоо 4 баскыч менен өтөт. Журналист Канышай Мамыркулова кыскасы КТРдин башчысы үчүн КСДПК менен КСДПК кармашат экен. Калган элди калп эле фон кылуунун кажети жок. Активист Айбек Турдалиев КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болгондорго ийгилик каалайм. Ким жеңет? Журналист Токтосун Шамбетов: бул жакта жазгандарыңарга караганда баарын эле татыктуу дейсиңер. Ушу КТРКны өчүрөттөшүп эле башкарсаңарчы. Акын Кудурет Тайчабаров: байкоочу кеңештин мүчөлөрү чай ичели деген сунуш көп түшүп жатса керек. Журналист Жакшылык Бердибек уулу: жаман бичиге конституция тоскоол болот. Өлөр эчки КТРКнын директору болом дейт. Тамаша чындыгына жараша. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева: өлсөм да барбайм деген киши өлсөм да кетпейм деп аткан экен. Журналист Эркин Рускулбеков: КТРКны көңөр эле көрөт окшойсуңар. Шайлоо боюнча талкууну карасам. Азырынча кайсы талапкердин ити чөпчөп жетекчи болуп дайындалары белгисиз. Ага карабай ар ким өз төлгө ташын тартып, маалыматтардын учун кыйытып жазып жатышкан кези. Ал эми мындай учурду колдон чыгарбаган социалдык тармактын колдонуучулары талапкерлердин ар бирине токтолуп божомолдонгон маалыматтарын жазып чыгышкан. Журналист Илич Кулназаров: ошентип баарыбыздын көк барыбыз чыкты. КТРге кимдер директорлукка ат салышат деп кулак түрүп жаттык эле, бүгүн билдик. Алардын баарын карап туруп эле мен бир эле фаворитке токтодум. Ал Ибрагим Нуракун уулу. Анын атаандашы жалгыз гана Илим Карыпбеков. Бирок Карыпбеков экинчи жолу шайланып келсе, нааразычылык бир гана КТРге же анын байкоочу кеңешине эмес, бийликке курчойт. Анткени КТРге нааразычылык эл тарабынан ансыз да жогору. Мындан улам бийликке анын кереги жок. Ибрагим мырза 6-чакырылыштагы парламенттин басма сөз кызматын жетектеп, өзүнүн медиа тармагындагы мыкты адис катары көрсөтө алды. Бул чакырылышта өтө көп саясий чыңалуулар болду. Экинчи президент келди. Жогорку кеңеш көптөгөн документтерди ратификациялап коомчулуктун сынына кабылды. Бирок жогорку кеңештин маалымат кызматын жетектеп жатып да Ибрагим Нуракун уулу орток позицияны кармап, депутаттардын өзүнө суроолорду берип турду. Бул саясий орунга менимче Нуракун уулу келип калышы мүмкүн туугандар. Журналист Чынар Капарова: мени байкоочу кеңешке өткөрбөй койгон эле Карыпбековдун ордунда калаарын далилдеген. Твиттер колдонуучусу Насовик: Твиттердеги комментарийден Акуй КТРКнын директорлук ордуна Ибрагим Нуракун уулун дайындап жатат деп окуп калдым. Асылбек Жээнбеков аны колдоп жаткан эмиш. Жана ал Стамалиеванын группалашы окшойт. Ушул чынбы? Бул арада айрым социалдык тармактын колдонуучулары КТРКнын директорлук ордуна биринчи баскычтан өткөн талапкерлерди интернет аркылуу добуш берүүгө койгонго үлгүрүшкөн. Твиттер колдонуучусу Азамат Ынаев: сиз кимисин тандайсыз? 4 топтон турган КТРКнын директорлук ордуна ат салышкан талапкерлер. Активист Эдил Байсалов: кетип жатканыңызга рахмат. Второе, спасибо я хочу сказать, Алмаз Шанович, вы уйдете буквально где-то в течение года, и я уйду, срок у меня тоже заканчивается. И я горжусь тем, что у нас есть президент, который при полноте всей власти оставляет эту власть и уходит. Это, наверное, уникальный случай не только в Центральной Азии, но и в более широком пространстве. Я горжусь таким президентом. Спасибо вам большое за то, что вы уходите. Захвалил, Илим, захвалил. Журналист Жолдар Бузумов: КТРКнын жетекчилигине талапкер катары ат салышкан Ибрагим Нуракун уулу элдик сурамжылоодон алдыда келе жатат. Чынында татыктуу талапкер бүгүнкү күндө жогорку кеңештин басма сөз кызматын жетектеп келүүдө. Ага чейин салмагы бар газеталардын биринде жетекчи болуп иштеген. Убагында BBC дүйнөлүк кызматында журналист болуп көп жыл эмгектенди. Эл аралык журналистика боюнча тажрыйбасы мол. Мындан улам эгер ал коомдук каналга барса, бир жактуу гана материалдарды чыгарууга жол бербейт деп ишенем. Өзү да ары жөнөкөй иштерман идеяга бай адам.
Интернет айдыңында милиция кызматкерлери Борбордун Туңгуч Кичи районунан 6-кабаттан секирип өз жанын кыям деген кызды сактап калган видео тарады. Маалыматта учурда анын суицидке барышына эмне себеп болгону такталып жатканын жана кыз 18 жашка чыга элек экени, ошондой эле аты жөнү аныкталган айтылат. Журналист Элнура Кулоева кыргыз милициясына ыраазычылык, менин милиция мени коргойт. Активист Акбалык Жумалиева ыраазычылык азаматсыңар. Активист Адилет Балтабай, жаштар жаныңарды кыярда жакын адамдарыңарды эстейсиңерби, куткаргандарга рахмат. Айрымдары бул милициянын уюштурган эмеспи? Эмнеге өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар жок деген пикирлерин жазышкан. Журналист Мирбек Асаналиев, 6-кабаттан терезеден секирген кыз бул сценарий эмеспи? Милициядан баарын күтсө болот. Мырзалардын келе жаткан 23 февраль атамекенди коргоо күнү менен куттуктап, бул жуманын эфирин жыйынтыктайм. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.